шаарындагы номер 3 троллейбустук каттамдын долбоору боюнча бүгүнкү күндө Айтиева көчөдөн баштап опораларды, перенос опоралар менен алып келип жумуш башталды. Ушул линия менен келип, бул 3-чү линия келип Барсбек Круговойго келип, Круговойдон Осмонов көчө менен Абдыкадыров көчөгө кайрылып, келип бул жакта Амир Темир көчө менен кайра бул Айтиевке түшөт. Айтиев менен кайра түшүп, эски бүгүнкү күндө существующий линия менен кайра ушул жүргүн менен кете берет. Бул 3-чү кийинки этаптарында ЭБР менен бул жактагы Осмонов көчөнүн башталышы менен келип, мына Ак Тилек айлампасына келип, кайра Мамыров менен келип, мына бул Амир Темирга кайра туташа турган ал кийинки этап менен, ал ЭБР менен жасалат. Мындайчы, муну Мамыров менен эмес, кана эмес, Учар, мына. Учар менен алып кетиш керек. Учар менен алып барып туруп, Южныйга барып, Эшматова менен барып, Бирадырга чыгып, и Куренке менен Ленинайдан түшүп кетиш керек. Ошондо круговой линия болуп калат. Жарайт. Мамырова эмеде население жок деле почти что. Население нар жака чейин жанагы гикти үйлөрүнө чейин население жок. Биз лучше мына Учар менен кеткенибиз жакшы. Жарайт. Анда коштуруп коебуз. Проект иштелип атат. Боюңузду түшөт. Жана рейд учурунда ушул акыркы троллейбусны салбай 2003-жылы келип токтогондо, бул өзү негизи троллейбустун 3-чү линиясы. Азыр бул жана жогоруда айтып кетпедиби? Могу жактан баштап тиги Круговойдон Осмоновго барып, тиги микрорайон Анардан Абдыкадыр менен жогору чыгабыз. Ошондо ушул жерде кетип 80 миңдей калк жашайт, 80 миң калкты эме менен транспорт менен камсыз кылабыз. Бул проект азыр Бишкектен алып келинген столбалар бар, линиялар бар, троллейбустарыбыз бар, акча каражаты бөлүнгөн. Кудай кааласа бул проектти ушу күзгө чейин троллейбус жүргүзөбүз. Канча каражат? Азырынча каражат айтпай эле турайын. Өзү мына эмеден жергиликтүү бюджеттен да каралган. Кудайым болсо бүткөндөн кийин барып тактап силерге жооп берем, айтам. Негизи муктаждык бар белесизби? Аябай муктаждык. Мына техника жүрбөйт. Көрдүңүзбү? Тетиякта мынакей кооператив менен кесилишкен жерге баштап техника токтойт. Область Рёгайдан токтойт. Бул жагына эл пешком келет, троллейбус жүрбөйт. Автобустар жүрбөйт. Бир эки маршрутка жүрөт, башка жүрбөйт. Ошон үчүн как раз бул 3-чү линиябызда, 4-чү линиябыз болсо, ушул линия менен түз барып, Барсбектин Круговойунан Учар менен жогору чыгып, Бирадырга, эмеге Куренкеева менен Ленин көчөгө түшөт. Ал 4-чү линия болуп калат. То есть шаарды полностью кольцевой линия кылабыз троллейбус мененчи.